Саймалуу ташка чегерилген сүрөттөн элесин кийиз бетине түшүрүп жаткан Уз айым Светлана Шишеева. Бул өнөрдү кыргыз элинин көзгө басар чебери Фаризадан үйрөнгөн. Уз айымдын колунан токума курак жана кийизге саймаланган панолордун бир нече түрү жасалат. Алардын дээрлик көпчүлүгү колго сайрылып, кем дегенде 2 ай убакытты алат. Ар кандай болот эми. Азыркы элдин талабы баасына жараша ар кандай размерлерде жасайбыз да. Каарманыбыз ар бир эмгегинде кандайдыр бир окуяны чагылдырып бергенге аракет жасайт. Мисалга алсак, бул пано атайын буйрутма менен жасалган. Бир паного бир тема чагылдырылат да. Ошонун ичинде тарых. Действительно, мындай карап көрсө, бул жерде мындай терең ойлоно турган нерселер бар. Тарыхтын бир сюжеттери. Уз айым балдарга арналган жаңы коллекцияны иштеп чыкты. Айта кетсек, ал балаты үчүн атайын ала кийиз, жаздыкчалар жана ар кандай оюнчуктардын топтому. Светлана айымдын айтымына караганда, ал илгерки өнөрдү кайрадан жаңылап жаткандыгына сыймыктанат. Анткени бул буюмдар бүгүнкү күндө эң чоң суроо талапка ээ.